Саламатсыздарбы, урматтуу айга эжекейлер. Мен Базар Коңгон районуна караштуу Чарбак айылындагы Султанбек Балтабаев атындагы номер 36-орто мектебинин 11-Б класс окуучусу Улукбек кызы Ырыскүл. Чыңгыз Айтматовду тааныбаган, өмүр баянын билбеген кыргыз жаран болбосо керек. Анткени Чыңгыз бул кыргыз. Кыргыз деген эсе Чыңгызды түшүнөбүз. Чыңгызды бир гана кыргыздар эмес, бүтүн дүйнө эли тааныса да, анын өмүр баянынан кыска жүзүнөн айтып кетейин дедим. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Кара Бурар районуна караштуу Чекер айылында туулган. 1946-жылы Жамбыл шаарындагы Зоо ветеринардык техникумду, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба университетин бүтүргөн. Анын чыгармалары дүйнөдө 180 тилдерине которулган. Жазуучунун өмүр баянын айтып, анын чыгармаларына үзүндө окубасак, колсуз адамга окшоп калар. Ошондуктан мен Саманчынын жолу чыгармасына мисал үчүн каттап бердим. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апаке. Мен сени кандай иш экенин билбесем, бул катты жазбай болчумун. Мен сенин акылдууландыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып турам. Ошентсе да, эмне кылып түшүндүрүп, эмне деп айтарга сөз таба албай, алакандай акпарат тиктеп турган кезим. Акыртып менин бул кылган ишимди туура дээрсиң. Мен ага өзүмдү ишенбейм ишенем. Ооба апа, сөзсүз туура дээрсиң. Менин айтарым, согушту биз күлөп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны жок кылууга биз милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Менин согушка жүрүп, эч эрдик көрсөтөйүн деп эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир асыл, эң бир жөнөкөй мугалимдикке даярдап жүрчүмүн. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып окутуунун ордуна курал камап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мени жоктоба апа. Артынан туяк калбады деби. Дүйнөдө мындан ар согуш болбосо, жаңадан төрөлгөн баланын унаалыганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодурган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн эң алгачкы А тамгасы ошол мен. Ошолордун баары мен деп жүргүн апа. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Кош, караңгыда